Assalamu alaikum, hurmatlı cemaat, bizden görüşçüler. Жалпы салам туғандар. Бүгін Өзгөндөбүз. Өзгөндүн Кеңеш айылындағы Русландын жанына келдик, достор. Руслан Палван бүгүнкү чыгарылышта өспөрүмдүн өртү чыгат экен, туғандар. Өспөрүмдүн жоон жолпу келген 1077 деген табыросу бар. Ушул Кашка атты, достор. Көрсөтөбүз. Биз менен болуңуздар. Атты көрөлү, туғандар. Өспөрүм кандай экенин сиздер менен чогуу сынайлы. Сыны келишкен экен бирок. Руслан, ассаламу алейкум. Алейкум. Кандай, жакшыбы? Машака. Тынчсыңбы? Иштер болтабы? Тынч, Аллага шүкүр. Жакшы. Бүгүнкү биздин көрсөтүүдө жакшы атың чыгат экен, а? Куда кааласа. Куда кааласа. Жакшы өспүрүм. Келечеги куда кааласа алдыдабы? Конечно, ага. Келечеги алдыда. Алдыда. От. Жакшы курч. Каяктан келди? Түгүн окаттык ака. Түгүн окаттыкка. 1077 деген табыросу бар экен, а? 77 нокатта окумуш кыйнаттар деп коет, мен тоштулардын немесин билбей эттим, адресин. Бизге ачык ушу нокаттан келген түгү. Бул аттын жашы кандай болду? Жашы 3 жаш болду. Бышты болду. Бышты. Бышты. Таза бышты. Бир тишин көрүп койсок кандай болот? Болот. Бир көрбөйлү, а? Так. Так жаныбар. Так. Аттын иштери турат. Болду. Бул иштери менен экен. Бул аттын породасы кандай, Руслан? Пародасын кара байырлы ака. Кара байырлардан болуш керек, а? Байырлы таза эле сөү. Россияда мындайлар камчат, а? Зарда бар бекен? Зарда бар ака. Зарда бар. Бир нары бери коюп көрчү. Ай. Мына достор, өспүрүмдүн жакшысы экен. Мындай жакшы өспүрүм алам дегенде Русландын номер алдыга жазылат, тугандар. Адаттагыдай эле. Өткөндө да бир жакшы атты чыгарган болчу. Ал Өзбекстанга сатылып кетти дейт. Бул аттын да мына тездигин өзүңүздөр байкап турасыздар. Азыр туяктарынан силерге жакын кылып көрсөтүп берейин. Өткөр. Эң сонун мына тугандар. Туягы жеңил экен, а? Жеңил ака. Жеңил туяк. Көзү дагы мындай балбан ат боло турган ат экен. Кудай кааласа бул улак көрүлөк болуш керек. Көрүлөк ака. Улак көрүлөк. Таза. Ар ким өзүнөн да үйрөтүп алат. Мына тугандар. Үйрөтүп алыш, тугандар, өзүңүздөрдүн колуңуздарда. Ким жакшы дагы тарбияны келтирген болсо, кудай кааласа ат чоң экен. Така көргөнбү? Такалап койдук ака. Такалап койдуңар. Бир буроолорун көрсөтүп койчу. Бул жака. Болду. Тур мен бир 9 жаш, 10 жаш аттай аракет кылат ака. Аракетти күч экен, а? Аракетти күч биз. Аракетти күч. Баягында кагылып. Алатыган немеси жок. Туяктары таптаза экен, а? Таптаза. Шишик деген нерсе жок андай, а? Мына арканкы туягында мына көрүп турасыздар. Ошон бул өспүрүмдүн кайманаты барбы? Кайманат койбойм го. Кайманат койбойсуң, а? Не деген? Мына достор, эмне деген? Ким алган болсо, кимге насип кылган болсо, тугандар, жакшы кылып кайманатка ээ боло турган ат экен. 1077 эмне деп кайманат койсо болот ушуга. Бунун баасын канча деп атасың, Руслан? Баасын ака 4000 койдук. $4000 дедиң. Каласа жакшы алып тарбияланган киши болсо кеми болот, а? Болот ака. Кеми болот. Албетте болот, кеми. Ушуну акырын бастырчы, арт жагынан да бир көрүп коелу. Аттарабы. Анда эмесе тугандар, $4000 ушул аттын, өспүрүмдүн быштынын баасы бааланып. Достор, биз экинчи атты дагы тартып көрсөтүп баштадык. Руслан, бул биринчи аттын мен боюң сурабай кетипмин да, бая 5 жашка өспүрүмдүнчү. Өспүрүмдүкү ака 1.65 буюрса. 65 чыгат, а? 1.65 ортосунда 1.60 бийик. Бирок тай жоон экен, а? Тай кудайга шүгүр. Өспүрүм ат кылганга болот да. Ат кылганга болот. Бул экинчи ат боюнча маалымат бересиң эми. Бул чоң ат экен. Чоң ат. Өзүнүн ушул айла чабып жүргөн аттардан ака. Местный ат экен да. Местный ат. Улагы кимге айтмакчы 1000% ака. Койчу. Бахалас ака. Любой жыйынга жарайт. Жок, буюрса. 1000 аттын ортосунда тура турган атпы? Турат. Турат, а? Ашканадагы камылдан кыз тургандай.
Мына Şu özünün sınak atayım, akça gerek olup kalıp dur. toğanlar. İşte koluna kadar çıkarıp berse jaksak. А бул өзүңө караштуу эмес па? Yok, bu жерде деле Айылдын аты экен да. Ооба. Мына тоğanlar. Бул аттын какчы дагы бир. Ана. Палван. Накта баягында какканда деп башкача үн чыга турган. Ат экен да. Немелерге туруп калды да куруктачы. Сал чочуп. Ошо тезек кетти кичине басканга. Бунун породасы кандай? Пародасы буден аралаш аттар булчу. Будёндун каны бар окшойт, а? Келген саги. Негизичи. Бойунун бийиктиги канча бунун? Boyunun büyüklüğü 1.68 çıkar aka. 68. Ova, 1.68. Баягы Kulübünde çıkar. палван ат экен, а? Palvan aka. Жашы кандай болду? Yaş 3 yaş. 3 асый. 6 жаш. 6 yaş. Бунун деле кайманаты жок болсо керек. Hayvanat çok. Кайманаты жок. Dönerler görüyorum. Ушундай бастырып койчу. Мына тоğanlar. Arkalarını gör. Палван аттын немесин чаткаягын көрүңүздөр. Буну чапсак болбойт анда. İşte uzattık koyar ya olsa. Бир узатчы. Çak. Мына тоğanlar. Ушундай топто буу пар болуп аткан жерде ортодо тура турган ат экен. Балбан ат. Жаштагы ат экен тоğanlar. Камырдан кыл сурагандай, улак тийгенде суурулуп чыга турган ат экен достор. Анда эмесе бунун биз баасына келебиз. Бир эми буроолорун көрсөтүп койчу. Буроолорун. Алдыда тура турган ат экен да. Алдыда. Любой жерге. Özünde attara sezonu gelse 20 долларга сатылат. Сезон малда, Sezon malı, hem akça gerek olup kalıptır. сатууга чыгарган деп тур да. Ооба. Мына таноо. Бунун баасын канчага коет экен эми? Bunun bahsi 8.000 geldi. 8000 дейт. O az maz koyup verem deyip. Мына достор. Az maz deyip. 8000 доллар. Туяктары тазалыгы жакшыбы? Fazla tutuyorlar. Ayıp çok ha? Ayıp çok. Gel. Мына. Анда буттарын көрүңүздөр. Ушундай. Жүргөндө өзүн аябай таштап жүгүрөт да. Бурун адам ошон үчүн алан үзбөй. Мыначы. Мына. Красотагы байла. Мына таштап жүгүрөт экен да. Күлүк нерсе өзүн уруп. Абайласын деп ошондой. Болду. Тугандар атты жактырыңыздар. 8000 долларга бааланды. Күчтүү жылкы экен. Өзүңүздөр мына көрүп турасыздар. Үстүн бир көрүп койбойлу, а? Турбам ой. Малам дегенге о келип деле көрө берет. Үйүрү кандай, барбы жокпу? Үйүрү жок аке. Үйүргө жок. Үйүргө коюп көргөн эмеспиз ачыгы. Арттары ал. Биз ачыгы көп жылкы кармабайт адамдар. Үйүргө көп кое беришпейт, а? Неме занча туура келбейт да. Ооба. Жаратылыш немеси. Бияка бастырчы. Мына достор, бул экинчи номердеги атты сизге тарттык. Ошентип 8000 долларга, биринчи номердеги 4000 долларга бааланып коюлду. Андыктан алдыдагы номерлерге чалып сураңыздар. Бүгүнкү чыгарылышты чыгарып берген Муз ТВ каналы болду. Көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар. Соодага береке каалайбыз. Айта бер. Бир сөз бар эле да. Атты кымбат койду дегендерге жооп. Жооп. Базарга бут кийим алган барсаң деле 1000 сомдугун алсаң аз чыдайт да. Жугуму жок билесиз. Анан 4000-5000дигин алсаң 3-4 жыл. 4 жыл кийесиң, качественно дейчи. Бутуң жыттанбай, ачыгы да нормально жүрөсүң го. Ат деле ошондой билгенге негизи. Билгенге. Рабочий аттар мисалы үчүн 1000 доллар, 1.500 доллар. Базардан табасың. Жөн табасың. Эми булардын иши дагы ишине жараша, иши эме. Туура. Качествосу менен чыгарып аракет кылып атабыз элдерге. Жедеп койчулар арзандын немеси татып айтып беле. Татып айт деген. Ошондой да экен. Түшүнүктүү. Анда эмесе достор, Русландын бул жообунан кийин биз чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Содоңорго береке анда. Аман болгула.